Кызматтык катты каттоо. Тизмеден кызматтык кат тибин тандаңыз, андан ички документти түзүү мүмкүнчүлүк ачылат. Документти түзүү үчүн төмөнкөлөр толтуруу зарыл. Тема: документтин мазмуну. Документтин тилин тандоо. Резолюциялоого. Пайда боло турган тизмеден резолюциянын авторун тандаңыз. Макулдаштыруулар тизмесин түзүңүз. Макулдаштырууларды кошуу, өчүрүп салуу, анда кызматкерлерди кошуу терезесин ачылат. Кызматкерди тандоо жана кошуу баскычын басуу. Пайда боло турган тизмеден кол коюучу адамды тандоо, андан нары ички документти каттоону басуу керек. Резолюциялоого тандалган учурда түзүлгөн документ резолюциянын авторуна резолюциянын өз алдынча кошуу үчүн жөнөтүлөт. Аткарылууда резолюциянын авторун тандоо, резолюцияны кошуу. Мында төмөнкү талааларды толтуруу үчүн терезе пайда болот. Аткаруу мөөнөтүн көрсөтүү керек. Эгерде документ мезгилдүү болсо, мезгилин көрсөтүү керек. Эгерде аткаруу мөөнөтү жок болсо, маалымат үчүн белгисин коюу керек. Пайда боло турган тизмеден резолюциянын текстин тандоо керек. Кошуу баскычы басуу менен документтин аткаруучуларын тандоо керек. Макулдаштыруу тизмесин түзүү керек. Макулдаштыруучуларды кошуу, өчүрүп салуу. Мында кызматкерди кошуу терезеси ачылат. Кызматкерлерди тандоо жана кошуу баскычы басуу керек. Пайда боло турган тизмеден кол коюучу адамды тандоо керек. Ички документти каттоону басуу керек.